Ош шаарынын Кашкар кыштак айылында 5 гектар аймакка ачылган ири кийим тигүү фабрикасы продукциясын Европага чыгарууну көздөөдө. Бирок Европанын стандарттарына ылайык кийим тиге турган кесипкөй технолог адис жок болгондуктан улам андай кызматкерди чет өлкөдөн жалдап келишти. Буга USAID уюму каржылык жактан жардам көрсөтүп, өндүрүштү кеңейтүүгө зарыл болгон керектүү башка жабдууларды дагы алып берген. Текстиль өндүрүшүн иштеткен бул кийим тигүү фабрикасында азыр 800гө жакын жумушчу иштеп жатат. 2026 жылга чейин кызматкерлердин санын 3500 адамга жеткирип, Европа рыногун багындырууну көздөөдө. Европа базарларына чыгыш үчүн алардын талаптарын билген, алардын талаптары менен иштеп турган адамдар керек болчу. Ошондой бир адамды азыр технолог катары алып келдик. Кыргызстан devleti Amerikan Kalkınma Desteği. Мен ушул долбоор аркылуу Ошко келип калдым. Бул жердеги тигүү өндүрүш менен кеңири таанышып, дароо эле ишке кириштим. Максатым бул жердегилерге европалык кардарлардын табитине туура келгидей кийим-кечилерди камтыганга жардам берүү, үйрөтүү. Андан тышкары бул жерге Европадан сапаттуу жабдуулар келатат. Аларды да ишке киргизип, кантип иштөө керектигин жумушчуларга үйрөткөнү жатам. Милдет Европанын рыногун багындыруу болуп жатат. Биздин негизги максат бул жерде Өзбекстанда технология бар, кластер система депчи. Ошо пахтаны алып келип тапшырат, ошо даярдалып, жип ийрилип, жип болуп, боек болуп туруп, кайра даяр кийим болуп чыгып кетет да бул жердечи. Бул жерде айыл шарбанда көтөрөбүз, Кудай буйруса, иш менен да камсыз кылабыз. Жалпы проектибиз биздики 3,5 миң адамга расчет алганбыз.